Азыркы учурда дүйнөдөгү эң бою узун адам 29 жаштагы Турциянын Мардин шаарында жашаган Султан Көсем. Анын боюнун узундугу 2 метр 52 сантиметр. Ал ошондой эле эң узун кол, эң чоң көлөмдөгү бут деген рекорддордун ээси. Ал эми адамзат тарыхындагы эң бою узун адам деп Роберт Вадлоу аталган. Анын боюнун узундугу 2 метр 72 сантиметр болгон. Ал эми учурда дүйнөдөгү бою узун адамдардын катарын кыргызстандык Жеңишбек Райымбаев да толуктайт. Анын боюнун узундугу 2 метр 38 сантиметр. Бүгүн биз ошол Жеңишбек мырза тууралуу сөз кылабыз. Жеңишбек Райымбаев 1979 жылы 9 майда Актала району Аккыя айылында жарак дүйнөгө келген. Бут кийиминин өлчөмү 57, салмагы 140 кг. Бош убактысында муңду урларды укканды жакшы көрөт. Чындыгында Жеңишбек мырзаны теледен, ырчылардын клиптеринен эле көрүп калган жайым болбосо, жанынан көрө эле келем. Биз барганда үйүндө экен. Амандашып, ал акыбал сурашкан соң маектешип отуруп калдык. Негизи Нөлөбайдан окуганда эле балдардан чоң болчумун. Да чыгып турчумун ошондо эле. Анан кийин 7-8 класстардан эл көзүнө көрүнүп калдым да. Өзүмдү аткара албай, парталарга батпай калдым да, ошондо билинип калдык. Ошондо 7-8 классыңызда боюңуздун узундугу канча эле? 2-17 болчу. 2-17 ушундай. Окууну 9-класска чейин окугам. Андан ушул партага батпай эметип калганда чыгып кеткем. Ошол айылда кандай иштерди кылчусуз да? Ошол кезде демеге дыйкан чарбага тарап калып, ошо дыйкан чарбада эле жумуш кылып калдык. Өзү барганда жакшы эле азыр. Кичине ооруп атам да. Азыр эме сахарный диабет менен ооруп атам. Анан буттарга суук тийген да. Эртең менен 8-9 туруп, кечке чейин жатмай бир маал эшикке чыгам. Эшикке чыкканда ушу таң калып карайбышет, учурашат көбүнчөсү. Сүрөткө түшөбүз. Азыр ушу эме ооруга байланыштуу болуп атабы, эме тамак иче албайм азыр эле, мындай эле. Мурун да чоңчулар менен 2-ден 3-тен иччүмүн, азыр 2-ден ичем. Бүгүнкү күнү каарманыбыз кант диабети деген ооруга чалдыккан. Ошондуктан көпчүлүк убактысын төшөктө өткөрөт. Каражатты көп талап кылган бул дарттын азабын Жеңишбек Райымбаев менен бирге Жаңыл апа да кошо тартып келет. Төрөлгөндө нормальный эле жакшынакай төрөлгөн. Андан кийин анан ушу кичине сорко болуп, антип жүрүп эметти, анан негедир эле ушу 5-6-га барганда эле буту колу узарып эле чоңойгон, ошондо билдик. Анан чоңоюп анан антип анан 8-те окуп бүттүп, анан 8-тен кийин окубай койду, партага батпай калдым, окубайм. Анан эле жумуш, колхоздун жумушуна иштеп, чөбүн чаап, үй-бүйгө, мал-талга жардам берип жүрдү. Анан буту колу өсүп, ушу бутуна бут кийим тигип бергенге алыбыз жетпей калды да, бала кетпаска. Кепич менен жүрө берип, анан буттун баарына, муундун баарына суук тийип, эми мынтип балдак менен басып уура батпайм. Анысы аз келген соң анан сахар деген эме пайда болуптур. Сахар аны 2 жолу ийне сайлат. Былтыр бир бала ушу телевизордон көрүп колго жасалган ошо эменин дарысын алып келип берген. Сахар. Ошону ичкенден бери жакшы, түшүп жакшы болуп калдым деп атат. Анан бул буттун муундары жакшы айыкпай атат да, доктор Баранцовко айда дарылап атат. Жылына жаткызып алышып. Бир бала жардам берип алып келген. Конок Өскөнбаев деген бала. Ошол акчасында ошол өзү төгүп, врач экөө милдетин алып ошолор дарылайт. Анан эми бара жакшы, башта бутунун ооруганын анын мунусун сезчү эмес дейт. Анан былтырдан бери сезип, мындай эметип калды деп атат. Күчкө толуп турган убагында спорт клубтарынын бири баскетбол ойнотобуз деп Бишкек шаарына алып келишкен. Бирок бир айча жүргөн соң ата-энесин, туулган жерин сагынып кайра айылына кете берген. Азыркы учурда ден соолугуна байланыштуу Бишкек шаарында апасы, бир туугандары менен жашайт. 7 балам бар, 2 кыз, 5 эркек. Бул 2 кыз, 2 эркек дейин 5-инчиси. Мындайын 2 эркек бала бар. Алар үйлөнүп жайланды баары. Анан ушу байкуш үйлөнүп жайланткан деле ойлоп атабыз, таң көрү бир эмеге ылайыктуу киши болсо үйлөнүп жайлантып койсо ырас эле болот эле. Анан эле ден соолугуна карап эле эме кылып атабыз да. Бул сабакты аябай жакшы билчү, математика биздикилер ошо тукумубузда бар болчу, жакшы окушат сабак. Шахмат ойнойт, бул жерде бир абашка бар, бакуш киши. Алаксытып кел балам ойнойбуз деп ошол киши бир маал шахмат ойнотуп, антип антип кетет. Алаксытып бул жерде абашкалар, кемпирлер ушуну эле эметип атышат байкуштар.
балам эшикке чыгып баса кой, минте кой дешип эле эл деген жакшы турбайбы, балам. Жок, ушу дагы Бишкекке келгенден бери кичине эл журт каралар сүйлөп атпайбы? Вообще сүйлөйт эмес. Ушундай уяң байкушта эгерде бөлөк бир жулунган бала болсо жанын не бак багып кетпейт беле. Могу баланын пенсиясы аз болуп атат. 1500 сом алабыз. Анан былтыр Актарадан бияка которуп келсеңер көбөйтөбүз дегенден которуп келдим. Которуп келсем көбөйбөй атат. Да анан биринчи группага өткөздү былтыр. Өткөзсө 500 сом кошулуптур. Болгону эле ушу дейт да. Көбөйбөйбү эмне. Анан жетпейт да. Анан моореке отурганың менен свет ай сайын кирет экен айланан 300-ден 4. Акыштын күнү парабой болсо 2000ден 3000ден кирет. Анан чарылдап эле да жана кичинекей барабыз иштеп жаныбыз карып атат. Ушу байкуш эптеп төлөйт. Аны ушу кичине жардам болуп, же болбосо светтен бир жеңилдик берип койсо болот. Теңин төлөп, тең төктүрүп. Бүгүнкү күнү Жеңишбек Райымбаевдин ден соолугу, ал акыбалы жакшы эле. Байма-бай абалын сурап, материалдык жардамын аябаган адамдар да бар. Эми кетели деп камынып жатса, Кыргыздын дагы бир өзгөчө адамы Таш Шайнар деген лакап аты менен таанылган Нурлан мырза кирип калды. Дароо эле аны да кепке тарттык. Өткөндө дагы ошо 31-августта Жеңишбекке келип акыбалын сурап, анан үйдө жатканда эмне аласың деп бир Гүлө деген эжекебиз бар, фотограф, ошого айттык, влажить эткиле, мынакей биз иштебейлиби дейт, иштегиле. Буга да жакшы болсун деп Жакшынакол улуттук кыргыздын кийимин тиктиртип, кийгизип, 31-августта эгемендүүлүктү ошо борбордук аянтка алып чыгып, эл менен Кыргызстандагы эң чоң адам, алып адам, анан Таш Шайнар деп элдин баары ошо сүрөткө түшүп атты. Бүгүнкү келип калган себеби ошо жана Жеңишбекке чалып айткам, бир аз алма алып, ана Кордайда алма сатса жакшы болуп атат дейт. Кичине бизнес кылып көрөлү. Чай пулга чыгып турат экөөбүзгө. Экөөбүзгө спонсор чыкпаса, өкмөт карабаса, өлбөгөн оокатыбызды таба алды десем, ой келиңиз Нурлан экен, ошол себептен келип калдык. Кудай буйруп Жеңишбек Кудайдан болуп оймейин деп Жакшынаколго сакайып кетсе, балдагын таштап. Ойлойм, что ар бир коюп аткан рекордтордун астына Жеңишбекти айтып атам, узун бир таякча кылып туруп, кыргыздын туузун тагып туруп, сен көтөргөндө бизде теге жанагы борбордук аянтта турган туу желек менен тең болот. Астыга сен желекти көтөрүпсүң, Кудай буйруса аркаң рекордторду коебуз деп ниет кылып турабыз, сүйлөшүп, Кудайдан тиленип. Маектен соң Жеңишбек мырзадай адам арабызда бар экенине сыймыктансак, бир туруп ден соолугунун начарлашына, тагдырына боорубуз ачыды. Дүйнөдөгү өзгөчө адамдардын катарын толуктаган, өзгөчө тагдырга туш болгон Жеңишбек мырзага эң негизгиси бекем ден соолук каалайбыз.